Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 7 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Анткени ошончо акча төлөп чет сарайды сатып алган жаңы кожоюндар кандай болбосун колундагы документтерин бетке кармап, өзгөчө атасынын $50,000 алдым деген тил катын далил кылып атасынан доверенность жаздырып, үйдүн документтерин мыйзамдаштырып алышмак. Андай болбошу үчүн эң акыркы айласын жасап, өзү жашап аткан үйдүн алиги аялга бошотуп берип, же аны сатып, жанагынча пулду анын колуна карматып, өзү атасынын үстүнө кирүүгө, же жанагы Ош базар тараптагы жатакана тибиндеги батирге, же Төш булакка көчүп барууга мажбур болот. Анда эле баягы министрдин орун басарлыгына чейин өсүп жеткен Баланчаев жатаканада же тоодогу жаман үйдө жашап калыптыр, деп элге дүң болуп шермендеси чыкпайбы? Андай болбошу үчүн эмне кылуу керек? Кайрадан Дубаштын телефондогу «Чечкиндүүрөөк болбосоң үйдү колдон чыгарганы калдың окшойт» деген сөзү жаңырыктады. Ушундай ойлордон улам бирөө ийне менен капысынан сайып жибергенсип селт этип чочуду да, көңүлүнө ач сүлүктөй жабышкан аларды кубалачудай болуп башын чулгуп алып, сергектене түшүп сезимге эмес акылга таянып ой жүгүртө баштады. Тигил аялдын колундагы үйдүн документтери, анан атам берген тилкат кимге тийсе ошол эми чет сарайга ээ болот. Кимге тийсе мен сот аркылуу болсо да кайра доверенность берүүгө мажбур болом. А эгер ал документтер өзүмдүн колума кандайдыр бир жол менен өтсө, анда алар айласыздан менин алдыма келип, койгон шартыма макул болушат. А кандай жол менен өткөрсө болот? Бир гана жол бар экен. Аны уурдап алыш керек. Ал үчүн көбүрөөк убакыт керек болуп, үлгүрбөй калышым да мүмкүн. Жок, дагы бир жолу бар экен. Аларды тиешелүү кишилерге бергенге үлгүртпөй, алиги аялдын колунан жулуп алып жок кылыш керек. Бул үчүн жакшы бир ыңгай жана бир аз чечкиндүүлүк керек. Аны бүгүн ишке ашырбасам эртең өтө эле кеч болуп калат. Азыр кеч кирип, буга жараша аба ырайы бузулуп баратат. Алиги аял бүгүн документтерди тиешелүү кишилерине берип үлгүрө койбос. Үйү болсо чет сарайда. Азыр ал ошол жакты карай баратса керек. Демек жолдон биребин таап жулуп кетсе болот. А кантип? Бул иш менин колумдан келбейт. Өткөндөгүдөй болуп айыбым ачылып калышы мүмкүн. Андай жардамчыны кайдан табам? Болгондо да ишенимдүү жана тың киши керек. Өзүмдүн жолдошторумдан бул ишке эч кимиси жарабайт. Алар мунуму колдомок тургай каршы болушат, деп ой артынан ой чубаган ал жакын араны байырлап топтошуп жүргөн сел-саяктарды эстеди. Дайыма мас, өлжүрөп араң баскан алардын арасынан бул ишке жарамдуусу чыгарына ишенбесе да, машинасын ошол жакты карай жакындата айдап, анан нары карай жөө басты. Күндүн сууктаганынан болсо керек, ысык суунун түтүктөрүн байырлаган сел-саяктар байкалган жок. Нарылай басканында кандайдыр бирөөлөрдүн бакылдагандары алдыдан угулуп, жакындаганынан жоон түтүктөрдүн алдында топтошуп отурган 3-4 киши жана бир аял кечки ымырттыктан айырмаланды. «Салом алейкум», деп зарыл жакындап барганында учурашты эле өздөрүн бул салабаттуу киши адам катары санап, салам айтканына жетине албай калышты бейим, жапырт түрдө көтөрүңкү үндө алиге алышты. «Ассаламу алейкум. Сиздин кызматтабыз, кожоюн. Бизге эмне жумуштап келдиңиз эле?» деди самтыраган, алардын арасындагы кебетеси жакшыраагы жана жашыраагы ордунан тура калып, зарылды утурлай басып. «Бир жумуш бар эле, жардам берип койбойсуңбу?» деди зарыл ага баштан аяк көз жүгүртө. «Куп болот, байке. Кандай жумушуңуз болсо да бүткөрөм. Байкелердикине кошуп менин башымды жазып койсоңуз болду. Сооп да табат элеңиз мындай суукта», деп шыпылдай сүйлөдү. Сен мага жардам берсең, башыңарды да жазмакмын. Жасаган ишиңе жараша да акы төлөп бермекмин.
деди анын тыңдыгын жактырган Зарыл ишенимдүү түрдө. Жарайт аксакал, бир гана алдын ала баш жазып койбосоңуз, мен эч нерсеге жарагдай эмесмин. Баштын сынганына жараша суук да күчөп баратат. Бирдеме жуткуруп койбосоңуз, түнкү суукта баарыбыз томпоюп тоңуп калчудайбыз, деди ал. Нарытада экөөнүн сөзүн элейи карап угуп отурган селсаяктар жандана түшүп үн чыгарышты. Ошентсеңизчи, байке, сообубузга калыңызчы. Жүр анда, деп жаш селсаякты ээрчиткен Зарыл ага жакынкы дүкөндөн арзан арактан бирди алып бергенинде, ал дароо эле бөтөлкөнүн капкагын тиштеп жулуп алып, оозунан кулкулдата жутуп жиберди. Болду, мас болуп каласың, деп тыйган Зарыл бөтөлкөнү андан кайра алып, арттан самтырай ээрчип келген бир селсаякка карматып, өзүң эле ичип албай тигилериңе да алып бар, деп эскертти эле берки да колдоду. Ушуну тең бөлүшүп ичип отурсаңар, бул байкенин ишин бүтүрүп келгенимде дагы алабыз. Машинасына отурганында анын ичи каңырсыган жытка толтуруп жиберген селсаякты алган Зарыл түз эле Төш булак айылына автобус жөнөчү шаардын чыгыш унаа бекетинин жанындагы аялдамага келип токтоп, кетип жаткан маршруткага байкоо салып отурду. Жарым-жартылай толуп калган анын ичинен Айниса курдуу аял байкалган жок. Анын үстүнө өмүрүндө аны бир эле жолу чала чарпыт көрсө, кайдан таанымак эле. Тааныганда деле бул жерден эч нерсе кыла алмак эмес. Өз максатына жетиш үчүн ага караңгы жана элсиз жер керек болчу. Андай ыңгайлуу учур Төш булак айылынын ичинде түзүлөөрүнө көзү жеткен Зарыл ошол жакты карай айдады. Ал жака жеткиче жанындагы селсаяк отурган отургучунда шалкылдап уйкуга кирди. Анын ар кайсына айтып баш оорутпай, азырынча ушинтип буктай турганы өзүнө ыңгайлуу экенин ойлоп ойготкон жок. Тоо жакта суук шамал ушундай күчтүү болобу, же ал бүткүл өрөөн боюнча күчөп келдиби, Айтор Төш булакка жеткиче кар аралаш борошо боздой согуп, машинанын маңдайкы айнегин анын терезе сүрткүчүнө жетиштирбей жаба калып жатты. Зарыл айылды Борбордук көчөсүн аралап түз эле Чет сарай тарапты карай айдады. Кыштактын четине жакындаганында кыйла жогортодо жайгашкан Чет сарайдын жалгыз тамынын бери караган бир терезесинде жарык күйүп турганын көрүп, Айнисаны үйүнө киргизип жиберип кечигип калганын түшүнүп токтой калды. Зарылдын планы боюнча машинасын бир далдаа жерге токтотуп коюп, Айниса автобустан түшүп үйүн карай бараткан ээн жолдон селсаякты ага айдактап тонотуп, документтерин тарттырып алмак болчу. Мындай мүмкүнчүлүк колунан чыгып кеткенин түшүнгөн Зарыл эми бул максатын ишке ашырыш үчүн аял уктаганда уурга кириши же көз көрүүнө эле ээн жерде турган үйдүн эшигин сындырып кирип барып, зордук менен документтерди тартып кетүү жолу гана калганын, аны жасоо түз эле түрмөгө түшүрүүчү акылсыз аракет экенин ойлоп, эми өзүнүн бул жерден кетип калуу аргасы гана калганын түшүнүп, бирок балким аял шаардан келе электир. Ал эртең менен жарыгын унутуп өчүрбөй кеткендир. Акыркы келчү автобусту күтө туруп, анан келбесе кетейин, деген ойго келип күтүп отуруп калды. Бир саатча убакыт өткөндө автобус да келип, аны менен толу келген айыл тургундары кыштактын туш тарабына таралып, маршрутка өзү шаарга кетчү жолду карай бурулуп токтотулуп, жарыгын өчүрбөстөн калаага кетчү акыркы жүргүнчүлөрүн күтө баштаганы белгилүү болуп калды. Аны менен келгендерден эч кимиси Чет сарайды карай баспаганын байкаган Зарыл эми кеткенден башка арга калбаганын түшүндү. Анын үстүнө шамал бастаганы менен суук катуулап, кар күчөп жаап, айлана аппак боло өзгөрүп, Зарыл үшүп да кетти. Ошентип мына жыла берейин дегенинде коюланган кара түнгө алсыз каршылык келтиргенсип күйүп турган айылдын баардык жарыгы жалп өчүп, бүт айлана караңгылыктын кучагында калды. Мындан улам кандайдыр бир үмүткө жетеленген Зарыл токтоло калды. Бир аздан кийин айылдын туш тарабынан кишилер арткы кызыл жарыгын күйгүзүп турган автобуска келе башташып, анын жыла турган убагы келип калганы айкинеледи.
Зарыл чет сарайды акыркы жолу үмүттүү карап алып, анан беритеде келаткан караанды байкап, анын орто жаштардагы аял экенин көрүп, көргөнүнө ишенбеген көзүн бардап жиберип сүйүнүп кетти. Чын эле бул Айниса болчу. Ал жана Жипариса сиңдисиникинен чыкканында түз эле унаа бекетине келип, Төш булакка жөнөп жаткан автобуска отурган. Ушинтип айылга чейин шыдыр келген ал жөө басып үйүнө жеткиче катуулай соккон шамалга кайгата түшкөн. Үйүнө кирсе, анын ичи байкалаарлык эле муздай түшүптүр. Андагы жападан жалгыз жандуудан болгон жылааны алдынан тосуп чыкпаганынан тоңуп калганго деген сар санаада шашылып, үкөгүнүн ичине үңүлүп караса, ал башын соксойто акырын көтөрдү. Жылаанынын ооруп же тоңуп калганынан шекшинген Айниса колуна ала калса, чындап эле ал мурдагысынан дагы таш муздагына тартып, майда титиреп үшүп калганы байкалды. Бир алаканына салып, экинчиси менен үстүнөн жаап жылыткан соң, калтыраганы басылган аны жиптей кылып мойнуна артып алып, чай коюп, жылыткычын сайып, телевизорун иштетип, анан жаман диванга отуруп, бир одеялды алдына, бирин артына жамынып, жылынгыча сыналгы тиктегенинде жыланы жандуу кыймылдап өз калыбына келгенсиди. Аңгыча чай да кайнап, жылыткычтын табына койгон сүт да жылып, жыланынын жайпак табагына куюп азыктандырып, өзү да чай ичти. Ошентип жыланын алдына алган бойдон сыналгы тиктеп отуруп уктап кеткен экен. Бир кезде сырттагы күчөп келген шамаалдын гүлдөгөн дабышынан чочуп ойгонуп кетти эле. Кошо ойгонгон жыланы да кандайдыр коркконунанбы, же үшүгөнүнөнбү, денесин майда калтырак басып, ары бери соймолоңдоп тынчы кете баштады. Жылуу жумшак колу менен сылагылай тынчтандырган жылаанын бүт бойдон түнү бою кармап отура албасын, коюнуна алып жатса басып өлтүрүп алышы мүмкүндүгүн ойлоп, баягы музейден алып келген лампаны анын үкөгүнүн үстүнө сайыш керек экенин түшүнүп, муздак үйүнө кирип, анысын таап чыкканында какаганга муштаган болуп жарык жалп этип өчүп калбаспы. Кайра күйөр бекен деген үмүттө азга отурганынан кийин үй ичи заматта муздаганын, өчөшкөнсүп сырттагы шамаал күчөгөнүн сезип, эми өзүнүн да денесин майда калтырак басып, көңүлүнө кандайдыр жаман ойлор келип корко баштады. Минтип таң аткыча калтырап отура албасын, антсе жылааны да тоңуп калаарын түшүнөөрү менен ал шаарга кетчү акыркы автобуска үлгүрүшү керектигин билип шашыла кыймылдап, али муздай элек сууну желим бөтөлкөгө куюп, калың чүпүрөктөн тигилген баштыктын түбүнө туурасынан жаткыра салды. Алдына майда жалбырактар төшөлгөн кичине жыгач кутучага жылаанын киргизип, оозун жакшылап жаап, жип менен байлап, аны баштыктагы ысык суунун үстүнө салып, дагы бир желим бөтөлкөдөгү ысык сууну анын үстүнө салды. Ушинтип жылаанынын үшүп калбасына кам көргөн соң, жылтырак папкадагы үйдүн документтерин ошол эле баштыкка салып, жылыткычын, сыналгысын, дегеле үй ичиндеги күйгүзүлгөндөрдү бүт өчүрүп, эшигин бекитип, автобуска үлгүрүүгө шашылды. Айниса колуна чоң чүпүрөк баштык көтөрүп жолдон өткөндө, зарылга документти ал өзү менен алып баратканы же үйдө калганы табышмак боло түшүп, анан бир жолу үйүн тоноткон неме экинчи ал жерге мындай баалуу нерсени кароосуз калтырбасын ойлоп, эгер анда документтер жок болсо кайра деле келе калса болоорун билип, эми ага бул жерден эмес, шаардын ээн көчөлөрүнүн биринен кол салса ыңгайлуу болорун туура көрүп, аздан кийин жылган маршруттук автобустун артынан ээрчиди. Автобус унаа бекетине келип токтогондо, арттан удаалаш келаткан зарыл алдыга озо чыгып токтоп, түшүп жаткан жүргүнчүлөрдү көңүл кое карап туруп, колуна кара чүпүрөк баштык көтөргөн аялды көзүнө жылуу учуратып, кайда бараарын карап турду. Аял светофор аркылуу жолдун аркы yüzүнө өтүп, жакын жердеги аялдамага басып барганда, зарыл да ошол жерде болуп калды. Бир аздан кийин аял бир маршруткага түшкөндө, зарыл да анын артынан ээрчип, токтогон сайын токтоп, улам түшкөн кишилерге көңүл кое карап баратты.
Бул учурда Селсаяк да ойгонуп, эки жакты карагыча эмне болгонун эстеп, башы ооруй түшкөн эме Зарылды омсоңдой караганда ушундан пайдаланган ал эмне кылышы керек экенин түшүндүрө кетти. Азыр могул алдыда бараткан маршруткадан бир аял түшөт. Ээн жерге барганда анын колундагы кара баштыкты жулуп мага алып келсең 500 сом, анан бир бөтөлкө арак аласың. Я байке, чын элеби? Ал колдон келет. 500 сом берсеңиз колундагы турмак мойнундагысын кошо жулуп берем. Бир ооз кебиңиз, камсанабаңыз, деп жалпалактай сүйлөдү. Байка, этият бол. Кара баштыкты жула албай калчу болсоң, ошол жака таштап кетем, деп коркутуп да койду. Сиз эмне байке, ошол болбогон ишти аткара албайт деп турасызбы? Коркпо, кара баштыкты алики заматта колуңузга тийгизем. Сиз убадаңызга турсаңыз, анан жанагы жерге жеткирип койсоңуз болду. Макул, сүйлөштүк анда. Артынан байкатпай барып жулагач. Хоп, аке, айтканыңыздай болот, деген Селсаяк көп өтпөй кичи райондордун биринен маршруткадан түшүп, караңгы аллея менен барып, окчунураагдагы көп кабаттуу үйдү карай бурулган аялдын артынан акырын ээрчип барып, анын аңдоосуз бош кармап баратканынан пайдаланып, кара баштыкты бир булкуп жулак ачып, караңгылыкка кирип көздөн кайын болгондо, Айниса бир катуу чочуп алып, эмне болуп кеткенин түшүнө калып, анан жардам сурай кыйкырып, анын артынан бир топко чуркап барып, баштыгын алдырганын түшүнүп, аргасы жоктон албууттана ыйлап, каракчыны каргап жиберди. Ушул эле жолду бойлой чуркаган Селсаяк бир аялдамадан ашык барганда жол боюнда токтоп турган Зарылдын машинасына эшигин ачып отура калып, ортого кара баштыкты кое салып, күйүгүп турса да эрдемсиз сүйлөдү. Буйругуңуз аткарылды, шеф. Эмне дейсиз? Анседа өлү оор экен, кысталактын баштыгы. Эмне мындай алтын барбы? Алтын болушу керек, деп чүпүрөк баштыкты сыртынан кармай берип, анын ичинен документ салынган жука папканы сезип, жарайсың жигит, алтындан дагы баалуу нерсе алып келипсиң. Кеттик. Ордунан атырылган унаа, кыймыл, сээлдеп калган көчөлөр менен зымырап, Селсаяктар байырлаган ысык суунун түтүктөрү өткөн шаардын ээн мааласына бат эле жакындап, бир дүкөндүн алдына келип токтогондо, шымынын чөнтөгүнөн капчыгын алган Зарыл андан бир эндей 500 сомдукту, анан бир канча 20 сомдуктарды сууруп, жанындагы Селсаякка сунуп шаштырды. Бол, тезирээк алчуңду алып чыга кал. Дүкөнгө чуркап кирип, бир бөтөлкөнү көтөрүп кайра чуркап чыккан Селсаяк машинага күп этип отурары менен шишенин капкагын тиштеп жулуп алып кулкулдатып жибергенде, аны жийиркене карап алган Зарыл унаасын от алдырып айдап жөнөдү. Качан гана ал бул Селсаякты өзү кечке жуук алып кеткен ээн жердеги караңгылыкка барганында, машинасын буруп келип токтотуп, баятадан көңүлүн бүт ээлеп келаткан папканы кара баштыктан алып ачып, кабинанын жарыгына салып карай баштады. Ал арада Селсаяк баштыктын сыртынан анын ичиндеги бөтөлкөлөрдү кармалап көрүп, Зарылга кайрылды. Шеф, мунун ичинде бөтөлкөлөр бар экен, карай берсем болобу? Карамак тургай ошонун баарын сен ал, деди папкадан өзү көздөгөн документтерди көрүп көңүлү жайлана түшкөн Зарыл. Муну укканда шыпылдай кыймылдаган Селсаяк баштыктан суу куюлган биринчи бөтөлкөнү алып, оозун ачып, ооз тийип көрүп, суу экенин билип окчун коюп, анан жыгач кутучаны алып айланта карай берип, аны алдына койгон боюнча баштыкка кайра кол салып, андан сүт куюлган кичине шише менен ичинде суусу бар чоң баклажканы алып чыгып, арак болбосун деген үмүттө сууну ооз тийип көрүп, жактырбаган тийде полго таштап жиберди да, көзүнө табышмактуу көрүнгөн жыгач кутуну колуна кайра алып, дагы бир жолу айланта карай берип, анан ага курчай байланган чүпүрөк жипти чечип, кутунун оозун ачып, анын ичинен чыгып турган жалбырактардын учтарын кабинадагы күңүрттүктө бүшүркөгөн тийде үңүлө карай берип, эч нерсе көрүнбөгөндө сыйпалап көрмөкчү болуп колун салганда, сөөмөйүнүн учунан аябагандай катуу тыз эттирген ооруну сезип, серпип жибергенинде жыгач куту ыргып барып, үйдүн документин карап бүтүп, тил катты окуй баштаган Зарылдын алдына түшүп, ал эмне болуп кеткенин аңдап: «Эй, эмне кылып атасың?
деп ал алдына түшкөн жыгач кутуну алгычакты болбой жоон санынан тыз эткен аябай ачуу ооруну сезип, ал жерин апчып алып, онтоо аралаш кыйкырып жиберди. Ох, эй акмак, эмне кылып жибердиң? Ошондо гана Селсаяк Зарылдын жанындагы узундугу 2 карышча келген кара чаар жылаанды көрүп, "Жылаан!" деп кыйкырып алдындагы кара баштыкты Зарылдын алдына ыргытып жиберди. Зарыл дагы эми гана жылаанды көрө салаары менен анын үстүнө жабыла түшкөн кара баштыкты апчый кармап, ачык турган машинанын терезесинен сыртты карай ыргытып, "Жылаан чакты, жылаанга чактырдым" деп бул иш мурда башынан өткөндүк кылып, тездик менен ой жүгүртүп, көңүл токтотуп, анан ууну денеге таратпай токтотуп калуу керек экенин, бирок жоон сандан бул мүмкүн эмес экенине көзү жетип, жакынкы ооруканага эртерээк жетип жардам алууну ойлоп, машинасын атырылта айдап жөнөдү. Байке, мени калтыр!" деп кыйкырып жиберди. Баятадан жылаанга чактырган колу менен алагды боло түшкөн Селсаяк узай түшкөндөрүндө. "Келесо, экөөбүздү жылаан чакты. Эртерээк ооруканага жетпесек болбойт. Сеники колуң эле экен. Чаккан жерди соруп түкүрүп отура бер. Билегиңден жип менен бекен байла" деп мурда да жылаанга чактырып, мындайда кандай кылыш керек экенин дарыгерлерден угуп калган Зарыл чоң жолго чыга бергендеринде машинасын учура айдады. Булар узай бергендеринде ысык суунун түтүктөрү тараптан бир Селсаяк чуркап чыгып, узап кеткен машинанын артынан кыйкырып калды. "Эй, Эрко, сен каяка? Бирдеме тапсаң таштап кетпейт белең?" Машина бурулуштан ары көздөн кайым жоголгондо орусча кыргызча аралаштырып сөгүнүп алган ал дагы берилей басып келип, кечтен бери себелип жай берип кыламыктай түшкөн кар үстүндө жаткан кара баштыкты көрүп таң кала түшүп эңкейип алганында андан жерге тып этип бирдеме түшүп кетти. "Омей, бул эмне, жиппи?" деп муздак карга түшкөндө жазыла түшүп, узара жатып калган жылаанды куйругунан көтөрүп жерден алып, "Оюнчук жылаан го" деп бүшүркөй карап жерге таштап жиберип, анан кара баштыктын ичин аңтара карап, эч нерсе таппагандан кийин жылаанды жерден кайра алып, баштыкка салып суу түтүктөрүн карай басып баратып кыйкырды. "Эй Мишка, айтпадым беле, Эркага ишенип болбойт. Анын колуна карга чычкандай эле качып кетет" деп. "Ал дагы эмне?" деген үн чыкты караңгы тараптан. "Эркоң бизге белек кылып кара баштыкка салып, бир оюнчук жылаан таштап кетиптир. Кебетеси баштары ооруган немелер таң атканча аны менен арбашып отура берсин деген го." Ага жооп катары караңгы тараптан сөгүнгөн үн угулду. Селсаяк басып келип, ысык түтүктөрдүн алдына киргенинде колундагы кара баштыктын оозун кармагычы менен кайрый берип байлап, 2 түтүктүн ортосундагы чуңкурчага салып жиберди.